6 bölük Bağımdap düşünүү. Köpçülügü özünün көрсөткүчтөрүн ийгиликтерине караганда кемчиликтеринен көбүрөөк көрүшөт. Bir нерсеге жетишкен соң бир нече күн же жума кубанып жүрөбүз да кайрадан максаттарды, багыттарды аныктайбыз. Өз каалаганыбызды алганды ылдам эле унутуп калабыз. Көңүлүбүздүн баары жаңы максаттарга, багыттарга бурулуп, мурунку жетишкендиктерден алган кубанычыбыз тарап кетет. Ушинтип, мурунку ийгиликтерден алган энергиябызды кармап турбай чачып жиберебиз. Жаңы жетишиле элек нерселерге көңүлүбүздү топтоп, өзүнчө эле кыйналып, мээбизге жеке алсыздыгыбыз жөнүндө ойду бекемдеп киребиз. Мурунку жетишкендиктерден алган энергияны кайталап колдонуу жөнүндө унутуп калабыз. Bir сапар лекциядан кийин мага bir аял жакындап келип, "Джон, сиз кандай деп ойлойсуз? Мен качандыр бир убакытта өз максатыма жетишемби?" деп сурады. Мен алар жөнүндө айтып берүүсүн сурандым. Анын биринчи максаты жакшы там сатып алуу. Экинчиден, 14 жылдан бери көрүшпөгөн Англиядагы ата-энесине, туугандарына учуп барып келүү жана акыркысы bir адам менен тыкыз мамилесин үзүү экендигин айтты. Учурда 3 баланы жаңы чоңойтуп жаткандыктан, анын бул максаттары эч качан аткарылбай тургандай көрүндү. Менин лекцияма катышуу менен мээнин иштөөсүн ушул максатка жумшай алабы, жокпу, мына ушул аны кыйнап турган экен. Мен ага эгер чындап эле ишенсе, мээнин күчүн бул багытка ийгиликтүү колдоно аларын айттым. Ал аялды эстебейт делем, эгерде ал 1 жылдан кийин кокусунан мага байланышка чыкпаса. "Джон", дейт ал толкундана, "сиз эмне болуп өткөнүн такыр таба албайсыз. Мен азыр бассейн, бак шагы бар жаңы үйдө жашап жатам", деди. Мен абдан кубанычтуу экенимди билдирсем дагы токтобой, "Бул дагы бар эмес. Мен Англияда болуп, ата-энемдин кашында 3 жума болдум. Эң кызыгы, мен өтө бактылуумун. Мен сүйүп калдым. Чындап эле сүйүп калдым", деп кубануу менен айтып берди. Албетте, мен бул сөздөрдөн кийин аны менен дагы бир жолу жолуккум келип калды. Бирок бул оюм бир нече айдан кийин гана ишке ашты. Ал мени аэропорттон тосуп алды. Бирок тилекке каршы, ал бактылуу жана турмушуна ыраазы болгондой көрүнгөн жок. Мен ага таң калыштуу карап калдым эле, ал мага, "Джон, эмнеге менин мээмдин күчү мага жардам бербей калды?" дейт. Мен өз кулагыма өзүм ишенбей, "Кое туруңузчу, сиз баягы жакшы үйлүү болуп, анан Англияга барууну каалаган адамсызбы? Же мен жаңылышып жатамбы?" деп суроо салдым. Ал мага уялыңкыраак карап, "Ой, мен ал жөнүндө унутуп да калыптырмын", деп жооп берди. Унутуп? Ой, кантип мындайды унутууга болсун? Ооба, туура, чынында бизде бул такай ушундай. Bir ийгиликке жетиштикпи, болду. Аны унутуп калып, жаңы максат, чектерди коебуз. Ал дагы бир максаттарына жетти, кайра башкаларын үстүнөн иштей баштады. Анын мээси толугу менен жаңы багытта иштей баштады. Биз эми эмнени каалайбыз, ошого мээнин күчүн топтоп иштей баштайбыз. Ал эми мурунку жетишкендиктерди толугу менен унутуп калабыз. Эмне жок болсо, эмнеге эле ошого бардык көңүлдү буруп калабыз. Бардыгыбыз эле бир демкелерден такалып калышыбыз мыйзам ченемдүү. Өзүңүздү учурдагы жана өткөн ийгиликтериңиз үчүн мейли ал кичинекей болсо дагы мактаганга, сыйлаганга үйрөнүңүз. Өзүңүздү күчтүү, ийгиликтүү жана сыймыктана ала турган жерлериңизди эстеңиз, издеңиз. Ал сезимди колдонуп учурдагы иштериңизге, ийгиликти сезүүгө жумшаңыз. Бул сизге келечекте да ийгиликке жетишүүгө жардам берет. Ийгиликти таануу жаңы максаттарды ишке ашырууда өзгөчө мааниге ээ. Мисалга, сиз алдыңкы студиялардын биринде таанылуу аракетин көргөн жаш режиссерсуз. Режиссерлук талантыңызды толугу менен пайдалана ала турган учурду күтүп, анда таанылуу амалын колдонууну каалайсыз. Бул мурун эле тарткан, бирок аны менен бүгүн да сыймыктана турган кыска метраждуу фильмиңиз. Ал картинадагы айрым сынчылардын ою боюнча кызык жана көптү үмүттөндүргөн жумушуңуз тууралуу айткандарын эстеңиз.
Аларды эстеп, өзүңүзгө да ошондой деталдарды ого бетер жакшы жасай ала турганыңызды эскертиңиз. Режиссер болуу үчүн канча аракет, күч жумшаганыңызды эстеңиз. Сиздин тарткан фильмдериңизге карата ар түрдүү адамдардан уккан мактоо сөздөрдү эстеңиз. Акыркы жылдарда үйрөнгөн өнөрлөрүңүздү жана бул убакытка чейинки өзүңүздүн өсүүңүздү тааныгыз. Ийгиликтүү деп тааныган учурларыңызды издеңиз. Ооба, мен ушинтип айтар элем, издеңиз. Абдан оркоюп эле көрүнүп турганы эмес, баарын жалпысы менен тааныгыз. Муну жеңил ой же балалык деп ойлобоңуз. Сиздин оң сапаттарыңыз, тескери сапаттарыңыз сыяктуу эле турмушуңузда бар. Ошондуктан аны менен сыймыктаныңыз, ийгиликти сезиңиз, аны менен рахаттанууга мээңизге жол бериңиз. Бул амалды кандайдыр бир конкреттүү максатты эле орундатууга эмес, деги эле жашоодо ийгиликтүү болуу үчүн колдонсо болот. Азыр эле 10 минута убакыт бөлүп, бир барак кагазга өткөн жана азыркы учурдагы жашоо турмушуңуздун баардык жактарын камтыган өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды көрсөтүп жазыңыз. Мисалы, мен абдан жакшы кийинем, мен жумушумда ийгиликтүүмүн, мен чыгармачыл адаммын. Мен көптү билем, мен мартмын, мен жакшы мамилеше алам, мен сүрөттү жакшы тартам, мен оптимистмин, мен автомашинаны жакшы айдайм, мени менен мамиле түзүү жагымдуу. Сиз буларга эле токтолуп калбаңыз, сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз чексиз. Адамдар мени жакшы көрөт, мен көп иштейм, мен жашоо менен рахаттанам, мен жакшы жармын, мен камкор ата-энемин, мен бир тууган досторума жардам берем. Жаңы эле мен өзүмдүн оң сапаттарымдын тизмесин түздүм. Тизмени толук жана узун кылып жазыңыз. Ал береле дегенде 20 пункттан туруу керек. Өзүңүздө сыймыктануу үчүн канча себеп бар экендигин билүү үчүн кагазга ишениңиз да болгонун болгондой жазыңыз. Бул көнүгүүнүн максаты так ушунда. Сиз өзүңүз менен сыймыктанууга укугуңуз бар экендигин сезүүгө мажбурлооңуз керек. Мындай ыкманы бардык максаттарды ишке ашырууда колдонсо болот. Мисалы, сатуу тармагындагы агенттиктин ордун алуу үчүн бул жумушка керек болуучу сапаттардын тизмесин түзүңүз. Тизме төмөнкүдөй болушу мүмкүн. Мен ырайымдуумун. Мен элдер менен сүйлөшкөндү билем. Элдер мени жакшы көрөт. Мен элдер менен иштешкенди билем. Мен сатуучумун. Мен мурунку жумушумду да жакшы иштегем. Мен элдерди ишендире алам. Мен таланттуумун. Мен жакшы кийинем жана өзүмдү алып жүрүүнү билем. Мен тыкканмын. Мен көп иштейм. Мен каалаган максаттарымды ар дайым аткарам. Эгерде мындай тизмени түзбөй эле жаңы жумушту алууга сүйлөшүүгө келсеңиз, анда жөн гана үмүттөнүү менен келгениңиз. Бул учурда сизге жумуш ордун алуу үчүн абдан чоң ишеним керек болот. Ийгилик өз артынан башка жаңы ийгиликтерди тартат. Ал эми сиз көп тармактарда жетишкендиктериңиз бар. Канчалык мурунку ийгиликтериңизден алган энергияңызды жоготпой ичиңизге сактай алсаңыз, ошончолук сырттан ийгиликти өзүңүзгө тарта аласыз. Ошондуктан мындай тизмени түзүү зарыл. Мээңизди азыктандырыңыз, активдүү иштеңиз, активдүү жашаңыз, эч качан өзүңүздүн артыкчылыктарыңызды жокко чыгарбаңыз, эч качан өзүңүзгө ишенимиңизди жоготпоңуз. Джон Леннон бүгүнкү күндөн келечегиңизди табыңыз деп ырдагандай, буламыкты асмандан күтпөй, жерден чыгармачылык менен жасаңыз, жашаңыз, өмүр сүрүңүз. Өз артыкчылыгыңызды тааныңыз. Тааныңыз, таанышыңыз жана дагы бир жолу тааныңыз. Аң сезим учурдагы чөйрөңүздү жаратат. Ал эми аң сезимди сиз жаратасыз.